Telegram кіресіздағын астында оң жақта карандашты басабыз. Бұл жерден создать канал деген басабыздағын. Имя канала деген жерге каналыңыздың аты қандай болады. Ошонун атын жаза алабыз. Мен бұл жерде Медетова канал деп жазып алам. Астына болсо сіздің каналыңыз тууралуу маалымат. Ал жерде кандай маалыматтар жүктөлөт, эмнелерди билүүгө, үйрөнүүгө болот, ошол тууралуу жазасыз. Сиз кандай кызматтарды көргөзөсүз, ошол сиз тууралуу маалыматты, сиздин жумушуңуз тууралуу маалымат жазылат. Бул жерде маалыматты биз жазып алганыбыздан кийин биздин каналга сүрөт кое алабыз. Ал үчүн жогоруда кружочкты басабыз дагы, камерасы турган жерде. Ошол жерден сүрөтүбүздү жүктөп алабыз. Бизге керек болгон сүрөттү жүктөп алабыз. Азыр мен бул жерден өзүмдүн сүрөтүмдү жүктөймүн. Эгерде сиз кааласаңыз башка сүрөттү жүктөсөңүз болот. Сизге керектүү болгон сүрөттү жүктөп алсаңыз болот. Мен бул жерде картинка жүктөп алдым. Эми жогоруда оң жактагы галочканы басабыз дагы сактап алабыз. Эми бул жерде публичный канал. Бул сиздин каналыңызга баары кирсе болот, маалыматтарды көрсө болот. Если частичный канал деген болсоңуз, только по ссылке гана кире алат. Эми бул жерде публичный канал кылганыбыздан кийин ссылкасын жазып алабыз, түзүп алабыз. Биздин каналыбыздын ссылкасы кандай болот. Ушул ссылка менен биз адамдарды өзүбүздүн каналыбызга чакырсак болот. Мен бул жерде Медетовый канал деп жазып алам. Аз көрөбүз. Бош болгон болсо астында зеленый болуп чыгып калат. Доступно мынакей. Бош экен, доступно дейт. Эми жогоруда галочканы басабыз дагы сактап алабыз. Кимдерди кошосуз, тандап кошуп алсаңыз болот, автоматически кошулат. Эми бул жерде каналга киресиз дагы жогоруда карандашты басып туруп, бул жерде настройкаларын бир сыйра оңдоп алсаңыз болот. Обсуждение үчүн канал кошууга, реакцияларды кошууга, ошондой эле каналдын катталуучуларын өчүрүп кошууга болот. Ошондой эле автоудаленияны да жандырсаңыз болот. Каналга катталып лайк басканды унутпаңыз.